Bayram Reşat'ınдағы Gelir Golkı Mekteğinin pedagogik cemaatinin çoğuşu bekitken Eseptik Komissiyanın номер 2-ci protokolu. Dayırdalған бюллетендердің саны шайлаушыларға тарқатылғаны 49, қалғаны 1. Жақшылығын жалғық doğuş беруінің жиынтығы бойынша комиссияның қорытындысы. Андақұлуға Бүғалимаға doğuş бергендердің саны 20, Нұрбаев Куаталиға doğuş бергендердің саны 29. Barıga karşı doğuş çok. Bergenlerin sаны жалпысынан 49. Ошо бүгүнкү чогуштун жыйынтыгында ошо Кытай суда чогуш деп беришет. Элер күчү. Адесина эки кандидат. Эки кандидат. Бүгүн көрдүңөр. Биздин айыл аймакта бир айда чечим деген ойдобуз. Бүгүн мен өзүм отпускага кетип атам. Ушуга караганбыз 5-чү жыл кетмеген элебиз. Анан Нараштын ар жакка мага тарматты. Жок. Батагай эл карап турат мынакей. Эме деген элдер, эме деген кишилер сиз үчүн балет этти. Буюрса ойлойм, тез аранын ичинде ушу мектепке болгон, элге болгон ишенимди арттырасыздар. Эгерде Батагай ачыгын айтам, эже болсо да айтмак. Кандайдыр бир неме болсо, ойлойм ушу күткөн балдар, күткөн айылдаштар өзүнө каршыгат депчи. Анткени бул айылда өзү иштеш кыйын экен. Мен айтам да, мен да тажрыйба алдым. Айткан сындыкилер туура кабыл алдым. Батагай, бул жерде мындай айтканда Кыргызстанда биринчи ушундай неме болууда. Айыл өкмөт, аким, мына роодун начальниги айыл ташкан келип жооп берген. Кыргызстандагы 453 айыл өкмөттүн ишинен биринчи жолу болууда. Баягы Батагай, биякта бир нерсе бар да, мен өзүмдүн жаш болсом да жетекчи катарынан айтайын. Ушул жердеги коллективдин силердин айтканда бүрүктү окуш керексиз да. Эртең ушуларга сөз тийгизбей, бардыгына өзүңүз жооп бериш керексиз. Эртең бул жерге заводчу болуп, же болбосо тиги профсоюз жооп берет деген нерсе Батагай мен жана айткан сөзүңө каршымын да. Жетекчи бар жерде мен ойлойм, ушул жердеги мектептин билим сапатын көтөрүш керек. Бир мугалимдин эмесин өзүңүз чечип туруп, анан немеге чыгасыз деген мен ойдомун да. Анан элдин суранычы болот, кечинде мен элди жазып атышты, мектептин директору болуш үчүн видео съемка салып, немеге чакка салып койгон деп. Анан эжеке, сиздин да программаңызды уктук. Өтө алдыдагы чоң амбициондуу немеңер планыңар бар экен. Сиздин оюңуз кандай? Эртең мен өтпөй калдым, немеңин барып өлүп калдым деген неме болбойбу программада? Бул киши менен иштеп жардам бересиңерби? Кол ашасыңарбы? Почти конкурстун шайлоо болду бизде. Айылда мектеп директоруна. Айыл саны өтө көп. Коюмда канса барайын, ушундай болду деп да канса бардым. Мен аябай кубанычтамын. Себеби биринчи эркек адам болду. Экинчиден менде дагы экиленүү деген нерсе болуп атат. Ачык эле айтайын. Экиленүү деген нерсе болуп калды. Себеби пенсионный возрастка да жакындап атам. Анан бул кубаттын иштегенин дагы билет элем. Ошон үчүн кубатты сыйлап, урматтап турдум эле. Эми иштеше беребиз, бирок заводчуктан кете бересиңерби? Kaldı verin ayıp, kaldı verin. Nerede olsanız. Nerede olun, çok işler. İdeyalar çok ayıp. Gelgende men de korkup kettim. Gelmediler men kaç. Просто ушундай жүрөшүлөр болду. 1 жылга чыдап бересиң деген эме болду. Бирок ушул жерлер Батагай результатты көрсөтүү жериңиз бар да. Өзүңүздөр сүйлөңүз Батагай. Чыңгызбек жакшы айтып кетти. Эгерде 5-6 ай ичинде көргөзбөсөм мен жумушумду бияктагы коллектив эми бүгүн чындык эме менен добушун беришти да. Эртең ишин келип калсам, булар дагы эме кылышмысын да. Батагай Урматтуу ата-энелер, ал айыл активисттери, азыр сиздер мага ошол берекелүү кызматка ишеничиңиздерди бердиңиздер. Бул ишеничиңиздер мага жүктөлгөн бир чоң жоопкерчилик. Жана сөзүмдө дагы айтып кеттим. Бул жоопкерчиликтүү, бул түйшүктүү иш. Анын артында ошол сиздер турасыздар деп, окуучулар турат, айылдын эли, ата-энелер турат. Мынандай иштейсиз деп талап койгон биздин жакшы бир активисттерибиз турат. Эми мен сиздердин ишеничиңиздерди актаймын деп айтамын. Иште беремин. Өткөндө дагы баягы видео кайрылуумда айтканмын. Бул жоопкерчилик
Mana kıyın eken, je bilimim, je küçüm jetpeyt eken dep artqa taştabаймын. Mümkün boluşunça aldığa sürayмын. Albatta ошол сиздер менен бирге чогуу эле. Туура эле. Мен сиздерди ошол мен менен чогуу иштешкенге, мен сиздерди дагы ошол чакырып кетер элем. Дагы бир ирет рахмат. Эми ушул элибизде тынчтык болсун, айлыбыз гүлдөп өнүксүн. Бардыгыбыздын эле бүгүнкү күндөгү мамлекет тарабынан коюлуп жаткан жакшы талаптар турат. Ошол дүйнөдө алдыңкы экономикасы өнүккөн мамлекет болуу турат, зарылчылыгы турат. Эми мына ушул нерселерге бардыгы ушунун өнүп өсүүсү биз мугалимдер аркылуу чечилет демекчимин. Себеби биз ошого таттыктуу, күчтүү, сапаттуу кадрларды биз мектепте даярдап чыгарып беребиз. Ошон үчүн дагы бир рет ийгилик бардыгыңыздарга үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар.